Өтүп бара жаткан 2014-жылы Кыргызстандын ишкер чөйрөсүндө бир катар кызыктуу окуялар, жаңылыктар болду. Бир жагынан ири салык төлөөчү болгон Ремсма компаниясы жабылса, экинчи жагынан жаңы банктар ачылды. Айтылуу Шоро компаниясы үй-бүлөлүк бизнес болбой калды. Эмесе 2014-жылдын бизнес жыйынтыктарына сереп салабыз. 2014-жылы Кыргызстандын банк тармагында бир катар жандануулар байкалды. Биринчи жолу 100% швейцариялык капитал менен банк ачылды. Европалык инвестор дээрлик 20 жылдан бери нөлдүк капитал менен турган Кыргыз Дыйкан банкынын лицензиясын 2013-жылы 5 миллион долларга сатып алган. Бирок Кыргыз Швейцария банкы расмий түрдө ушул жылдын сентябрында ачылды. Год завершаем очень хорошо. В принципе, выполнили все планы, что мы ставили перед собой. Даже перевыполнили, да. Допустим, если мы рассчитывали, что кредитный портфель будет... Өтүп бараткан жылды жакшы жыйынтыктап жатабыз. Алдыга койгон пландарыбызды толук, ал турсун ашыгы менен аткардык десек болот. Мисалга биз кредиттик портфель 280 миллион сомдун тегерегинде болот деп күтсөк, азыркы күндө бул 330 миллион сомду түзүүдө. Ошондо биз дээрлик 1 миллион долларга ашык кредит бердик. Анткени депозиттер боюнча биз планды ашыгы менен аткардык. Биринчиден бизге ишеним бар. Экинчиден биз Европадан көптөгөн депозиттерди тартуудабыз. Биздин рынок алар үчүн кызыктуу, себеби бизде депозиттердин ставкалары Европага салыштырмалуу кыйла жогору. Дагы бир катар банктар ачылышы күтүлүүдө. Финка микрокредиттик компаниясы банк ишмердүүлүгүнө өтүү боюнча Улуттук банктын алдын ала уруксатын алган. Дагы бир микрокредиттик компаниондун өтүнүчү болсо Улуттук банкта каралууда. Ошондой эле Улуттук банк Кытай инвесторлорунун жаңы банк ачуу өтүнүчүн дагы карап жатат. Причиной вхождения инвесторов в Кыргызстан являются наши макроэкономические показатели. Скажем, уровень монетизации. Чет элдик инвесторлордун биздин рынокко кызыгуусуна Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрү себеп. Бизде монетизациянын деңгээли 30-35%дин тегерегинде болсо, коңшу Казакстанда бул 2 эсе жогору. Экинчиден, кредиттик портфелдин ички дүң өнүмгө болгон катышы өтө төмөн. Эгер банктардын активтеринин ички дүң өнүмгө болгон катнашы 35%дин тегерегинде болсо, кредиттик портфелдин ички дүң өнүмгө болгон катнашы болгону 18%. Ошол эле Казакстанды алсак, бул көрсөткүчтөр 100 жана 70%ды түзөт. Бул деген биздин банк рыногунун потенциалы колдонула элек дегенден кабар берет. Паханное поле, да? Инвесторам надо приходить и, в принципе, вкладывать безбоязненно, да? И еще один показатель. Огромное количество денежных средств у нас находится вне банков. На сегодняшний день 49%. Аз да болсо жандануу фондулук рынокто байкалды. КСБ банк корпоративдик облигациялардын экинчи эмиссиясын сатыкка чыгарды. 100 миллион сомдук баалуу кагаздардын жылдык кирешеси 14%ды түзүп, даанасы үчүн 1000 сом. Айтмакчы, банк 2013-жылы эле баалуу кагаздардын биринчи чыгарылышын ийгиликтүү жыйынтыктаган эле. Фондулук рыноктогу кызыктуу жаңылык бул Шоро компаниясынын акцияларынын бир бөлүгүнүн сатыкка чыгышы болду десе болот. Улуттук бренд түптөлгөн 20 жылдан бери үй-бүлөлүк бизнес болуп келген. Өтүп бара жаткан жылдын жаз айларында Келечек компаниясынын президенти Келдибек Туманов Шоронун акцияларынын 18%ын сатып алганы белгилүү болду. Айтмакчы, Тумановдордун дагы экөө жогорку кеңеште депутат. Аларга таандык Келечек компаниясы болсо Жалал Абад номер 7 брендиндеги минералдык сууларды чыгарат. Ал эми Күчү Эгембердиев болсо Шородогу өзүнө таандык акциялардын баарын, ал болсо 33% толугу менен сатыкка чыгарды. Азырынча кардар чыга элек. Пакет болсо 8,5 миллион долларга бааланууда. Бул жылы курулуш тармагы өтө жанданганы байкалды. Айрыкча курулуш компаниялардын маркетинг кызматтары активдешип, мурдаракта рекламага муктаж эмеспиз деген компаниялар дагы өзү жөнүндө ар кандай жолдор менен жар салууга өтүштү. Курулуш компания өкүлдөрү биринчи рыноктогу турак жайдын баасы кымбаттаарын дагы прогноздошту. Мындай билдирүүлөрдөн тескеринче баалардын арзандашын, ал турсун бул рыноктун жарыларын дагы көргөндөр болду. Деген менен 2014 жылдын 11 айында өлкөдө ички дүң өнүм 3,5%га өскөн жана мунун жарымын курулуш тармагы камсыздаган. Бирок келерки жылы ар кандай ички жана сырткы факторго байланыштуу бул тармакта басаңдоолор болору күтүлүүдө. Жайлоо болушу мүмкүн, токтоо болушу мүмкүн. Бул бирок көп эле учурда ошо азыркы айтып кетпедимби, Россияда рубльдин түшүүсү менен биздин эле Кыргызстанда доллардын үйдө ылдый болуусуна байланыштуу. Биз жердин баасы түшөт деген үмүттөбүз. Биринчиденчи, курулуучулардын деген өздүк баасынын наркы каяктан чыгып келет? Ошол эле биринчи баштагында жердин баасынан башталат да. Жердин баасы асмандын башында болуп турса, биз өзүбүздүн саткан квартираларды дагы өтө арзан кыла албай мажбур болгон учурлар болдук да. Бирок азыркы бул кырдаалга байланыштуу доллардын түшүп өсүүсүнө байланыштуу биз үмүттөнүбүз, баягы жерлердин да баалары арзандай түшөт. Ошол учурда бир аз болсо мамлекет көңүл буруп, балким көп жумуштарды жеңилдетип берет, көп көмөк көрсөтө башташса,
Анан эми акыркы убактарда да диалог болуп кичине болсо да мамлекет менен иштешип атабыз. Эми ошонун жыйынтыгында балким белгилүү бир деңгээлде коррупциялык схемалар да азайып дегендейчи жеңилдик болсо, менин оюмча бул бизнесмендер ач көз эмес эч качан. Албетте бизнестин акчасын табыш керек, ал турган нерсе. Салыгын төлөйт ансыз элечи. Бирок бир жагынан дагы нерсе да бар. Биз бул мамлекет жашагандан кийин, бул мамлекет өзүбүз жаран болгондон кийин деле колубуздан келген жардамды берүүгө аракет кылабыз. Ошого байланыштуу бааларды дагы ойлоноштурушабыз. Счет дегенде бир 5-10% болсо да эң азынан ойнош керек. Үйдө ылдый болуп, бир аз болсо түшүп. 5-10% дегенде аз акча эмес да. $50, $70 чейин, $80, $100 чейин балким. 2014 туристтик жылдын жыйынтыгы көңүл жылытарлык эмес. Чет элдик туристтерден түшкөн киреше 2013 жылга салыштырмалуу 13%га кыскарган. Бирок ошол эле маалда Кыргызстанда, айрыкча Бишкекте мейманканалар ондоп ачылууда. Бир гана эконом класстагы отелдер, хостелдер эмес. Люкс мейманканалар Ошко дагы түшүүдө. Бишкекте болсо премиум класстагы отелдер ачылып, керек болсо дүйнөлүк брендтер кирүүдө. 2014 жылдын май айында Бишкекте Golden Tulip мейманканасы өз эшигин ачты. Бул Бишкектеги Хаяттан кийинки эле экинчи дүйнөлүк бренд. Эл аралык мейманкана операторунун 40тан ашуун дүйнө өлкөлөрүндө 230 отели бар. Ал эми Борбор Азияда болсо, бул бренд Алматтан кийин эле Бишкекке кирип, 4 жылдыздуу мейманкана ачты. Уштапта Бишкекте Hilton отели курулуп жатканы айтылат. I think we are getting there. Биздин бул рынокко кирүү процессибиз биз күткөндөн көбүрөөк убакытка созулду. Анткени брендти жайылтууга, жергиликтүү элге таанытууга бир топ убакыт кетти. Биз аз-аздан рынокты ээлеп келе жатабыз. Бирок ательер катары жетишкен жыйынтыктарга ыраазы боло бербейсиң. Ар дайым көбүрөөк жыйынтыктарга жеткиң келет. Албетте, бул рынокко ири брендтердин кирип жатканы бул шаардын, өлкөнүн келечеги бар экенин көрсөтөт. Менимче бул жакка Golden Tulip'тен башка дагы көптөгөн брендтер кирет. Бул өнүгүп келе жаткан рынок. Биз азырынча биринчибиз. Албетте, бизге чейин бир топ жылдардан бери Хаят бул рынокто иштеп келген. Жакынкы жылдары дагы көптөр келет деп ойлоп жатам. Биз бул рыноктун мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп көргөндө Кыргызстанда 4 жылдыздуу отелдердин потенциалы чоң экенин көрдүк. Реймсма тамеки фабрикасынын жабылышы жылдын жоготуусу болду десе болот. Өлкөдөгү тамеки иштеткен жалгыз ишкана ушул жайда ишин токтотуп, компания толугу менен импорттук продукцияга өттү. Реймсма Кыргызстан эл аралык Imperial Tobacco Group компаниясынын бутагы болчу. Эл аралык компания ушул эле жылы Британиядагы жана Франциядагы фабрикасын жапкан. Ал эми Кыргызстандагы фабриканын жабылышы менен өлкө бюджети 350 миллион сомдук салыктан кол жууду. Айтмакчы, Реймсма ири салык төлөгөн компаниялардын 5-тигине кирчү.